Бул балдарда конъюнктивит оорусу бул көбүнчө роддомдо баланын көзүнө атай ушу конъюнктивиттин алдын алуу максатында көзүнө дары тамчылатат. Ал эми андан кийин дагы кандайдыр бир инфекция кошулуп балага ошондон конъюнктивит балдарда болушу мүмкүн. Муну алдын алуунун эң эле жакшы жолу баланы баягы 1 айга чейин эмес, 1 жашка чейин баланы эртең менен жуунтат эмеспизби, туалет деп коебуз. Ошондо чынынын түбүнө кайнак суу куюп алып, таза ваталардан үзүп салып, сөзсүз түрдө анын алдында колду жакшы жууш керек. Ошо ватаны алып көздүн сыртынан ичин көздөй сүртүп ташташ керек. Эки көзүн тең ошентип тазалап, бир күндө 3 жолу 4 жолу ошентип тазалап койсо болот. Кайнак суу эмес, фурацилин колдонгон андан да жакшы жардам берет. Мүмкүн болушунча ошо фурацилин аркылуу күндө тазалап турганга аракет кылсын. Эгерде бул дагы жардам бербесе, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, көзүнө куя турган дарыларды жаздырып алганы оң.